Арыктоо бул кыска мөөнөттүү диета эмес, ден соолукту узак мөөнөттө жакшыртууга багытталган жашоо образынын өзгөрүшү. Көпчүлүк адамдар тез арыктагандан кийин кайрадан салмак кошуп алышат. Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, мунун негизги себеби өтө катуу диеталар, ачкачылык жана мурдагы тамактануу адаттарына кайтып келүү. Ошондуктан туруктуу жыйынтыкка жетүү үчүн организмге ылайыктуу, акырындык менен өзгөрүүлөрдү киргизүү зарыл. Негизи башынан эле айтып коюш керек, 1 килограмм ашча салмактагы адамдын ден соолугу үчүн өтө олуттуу зыян да. 1 килограмм салмактагы. Толуп кеткенден кийин ого бетер бул адам үчүн кооптуу болот. Ошон үчүн ар бир толук адам түшүнүшү керек, ал ден соолугун начарлатып жатат. Мүмкүн болушунча арыктоого аракет кылыш керек. Анан биздеги бир чоң минус, арыктоо үчүн 1 ай аракет кылат, 2 ай аракет кылат, ашып кетсе 3 ай аракет кылат да. Максат бул кыска убакыт болбош керек. Мүмкүн болушунча эң аз дегенде 6 ай, болбосо 1 жыл, 2 жыл салмактын көптүгүнө жараша адам алдыга план түзүп туруп, ошого карата тамактануу режимин өзгөртүп барыш керек. Адам өзүн тарбиялашы керек. Мисалы үчүн эптеп эле чыдап коюп 1 ай арыктап ала турган болсо, ал ашып кетсе 3 айдан кийин, анан болбосо андан да эрте калыбына келип калат да. Адистер 2 жумада орточо 0,5 килограммга арыктоону сунушташат. Өтө тез арыктоо көп учурда кайра салмак кошууга алып келет. Салмак кетирүү үчүн аз калория менен тамактануу туура эмес. Мындай учурда организм энергияны үнөмдөө режимине өтүп, булчуңдар азайып, арыктагандан кийин салмактын кайра көбөйүү коркунучу жогорулайт. Белок булчуңдарды сактоого, узак убакытка чейин ток кармоого жана зат алмашууну колдоого жардам берет. Рационго майы аз, эт, балык, жумуртка, сүт азыктары, буурчак өсүмдүктөрдү жана жаңгактарды кошуу пайдалуу. Ошол максат бул кыска убакытта арыктап алуу болбош керек эч качан. Туура тамактануу бул өмүр бою боло турган нерсе болуш керек. Мисалы, ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар. Ашказан ооруса өзүнүн диетасы бар, боор ооруса өзүнүн диетасы бар. Ошондой эле ар бир адам сакташы керек болгон айрым эрежелери бар. Мисалы, сутканы тең 2-ге бөлүп, 12 сааттын ичинде күндүзү тоюнуп, кечки 12 саатта ашказанды бош коюш керек. Ушундай эрежелерди ар бир адам өзүнө түзүп алса и ошол эрежелерди сактап жашаса, Кудайым буйрса, кайра толуп кетпейт. Көпчүлүк адамдар диета бүткөндөн кийин мурдагы адаттарына кайтып кайра семиришет. Ошондуктан туура тамактануу жана физикалык активдүүлүк күнүмдүк жашоонун туруктуу бөлүгүнө айланышы керек. Мисалы, 24 саат болсо, 12 саат ашказанды бош коесуң, 12 сааттын ичинде жей бересиң. Анан кээ бир адамдарга сунушталат, 18 саат ачка жүрүп, 1 жумада 1 жолу ушуларды сактай турган болсо, же болбосо баарыбыз жакшы билген орозо. Орозодо деле бул интервальный голоданияга окшоп кете берет. Ошондуктан муну дагы кылса жакшыраак болот. Өз салмагын мезгил менен текшерип туруу, туура тамактанууну улантуу жана жетиштүү кыймылдоо кайра семирүүнүн алдын алууга жардам берет.